Жети Өгүз районуна караштуу Барскоон айылынан 8 чакырым аралыкта 8,5 мегаватт кубаттуулуктагы Чакан гидроэлектр станциянын курулушу кызуу жүрүп жатат. Долбоордун капсуласы 2024 салынып, ал эми негизги курулуш иштери 2025 жылдын август айында башталган. Бул долбоор Барскоон Energy жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ишке ашырылып, жалпы наркы 10 миллион АКШ долларын түзөт. Барскоон суусунун боюна курулуп жаткан бул Чакан гидроэлектр станция жылына 36 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрө алат. Бул 1500 үйдү жарык менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетет дегендик. Бул жактан өндүрүлгөн электр энергия толугу менен улуттук электр тармактары ишканасына берилет. Андан сырткары айыл үчүн атайын жеңилдиктер каралган. Пакетте коет экен, ошолоруна да аябай жакшы болуп атат буюрса. Мисалы айтсам, айыл ичинде бизде 2 жалпы билим берүүчү мектебибиз бар, 1 училищабыз бар, ФАП бар, больницабыз бар, маданият үйү бар. Ушулардын баарын бекер кылып берет экен буюрса. Бекер светтин жаккан светибизди айыл өкмөттүн бюджетине оордук келбей экен, жеңилдик болуп атат буюрса. Анан айыл ичиндеги баардык жанагы жарыктандыруу болуп атпайбы? Ошолордун баарын бекер кылып берет экен буюрса, Кудайым буюрса. Курулушту 5 баскыч менен бааласак, азыр 3-чү баскычы аяктап калды. Жеринде 25 жумушчу эмгектенип жатат. Белгиленген мөөнөтүнөн калбай бүтүрүү үчүн техникалар түнкүсүн да иштөөгө түшкөн. Ал эми гидротехникалык жабдуулар Австрия өлкөсүнөн алып келинүүдө. Азыркы биз бу жерден көрүп турганыңыздар бул биздин отводящий канал. Бул ГЭСтен чыккан суу барып речкага куюла турган жерде. Бул жерде буюрса биз 3-чү этапка келип калдык. Дагы алда 2 этап бар да. Ал ГЭС боюнча түнкү сменге биздин техникалар гана иш жүргүзүп атат. Себеп дегенде күндүзгү жалаң биздин рабочийлер иштеп атат. Түнкү сменге техникадан 2 экскаватор, 4 кош техникалар бул турбанын келаткан траншея жолун жасап келатат. Курулуш иштери аяктагандан кийин станцияда 15ке жакын жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле региондун социалдык экономикалык өнүгүшүнө да оң таасирин тийгизет. Сүйүнүп атабыз. Мисалы үчүн буга чейин тиги жерде ГЭС салынып аттыр, бул жерде ГЭС салынып аттыр деген ойдо жүрчүбүз. Бара ушу биздин Барскоон айылыбызга ушундай ГЭС курулуп атат. Барскоон суусу ошо буга чейин келип изилдениптир. Анан сууга деле жетет деп атышат. Мындан чыккан суу кайра эле Барскоон суусуна кошулуп талаачылык суугаттарга кетет деген сөздү угуп атабыз. Эч кандай потеря болбойт деп атат. Бул Чакан ГЭСтин курулушу ушул жылдын август айында аяктап, сентябрь айы менен ишке берүү пландалууда. Белгилей кетсек, ушундай эле Чакан гидроэлектр станциядан Жети Өгүз районунда дагы 2 быйыл ишке кирет. Алар Чоң Жаргылчак айылында жана Көк Жайык жайлоосунда салынып жатат. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.